Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен бейішке кіргенімде, бейіштің екі тарабында алтындың суысы менен жазылған 3 сүйлөмдү окудум. Биринчиси: ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах. Экинчиси: биз эмнени алдыбызда сактасак, башкача айтканда, садака жана башка ушул сыяктуу жакшы амалдар, сообун, сыйлыгын таптык. Дүйнөдө жеп ичкенибизден пайда алдык. Эмнени калтырган болсок, андан зыян таптык. Үчүнчүсү: үммөт күнөөкөр, а Кудай кечиримдүү, деди. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен бейишке киргенимде, бейиштин эки тарабында алтындын суусу менен жазылган 3 сүйлөмдү окудум. Биринчиси: ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах. Экинчиси: биз эмнени алдыбызда сактасак, башкача айтканда, садака жана башка ушул сыяктуу жакшы амалдар, сообун, сыйлыгын таптык. Дүйнөдө жеп ичкенибизден пайда алдык. Эмнени калтырган болсок, андан зыян таптык. Үчүнчүсү: үммөт күнөөкөр, а Кудай кечиримдүү, деди. Рафии ибн Наджах, Жамиус Сагир.